Саламатсыздарбы, соңғы жаңалықтар 11 каналында, студияда мен Найзик Атамбекова. Қысқаша анонс. Қырғызстан іздеген Алексей Елисеевтің жақтоочусу Интерпол анын Қырғызстанның қардарын издөөгө алууну токтотууну Facebook паракчасына жазды. Ал кардары ким экенин ачыктаган эмес, бирок жактоочу Кыргызстандын кызыкчылыгы бар Елисеевтин адвокаты болгону белгилүү. Бишкек шаардык кеңешинин 27-чи чакырылышы жаңы шайланган депутаттары мандат алды. Мандаттарды жана төш белгилерин БШК төрайымы Нуржан Шайлдабекова тапшырды. АКШнын президенти Дональд Трамп Орусияга шайлоо маалында кибер сокку урган деген айып тагууну токтотуу керектигин билдирди. Бейшембиде АКШ Орусия жана президент Владимир Путинге Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоо учурундагы кибер чабуулдар үчүн санкция киргизерин билдирген. Кыргызстандын мурунку президентинин уулу Максим Бакиевдин жакын саналаштарынын бири болгон Алексей Елисеевдин жактоочусу Интерпол анын кардарын издөөгө алууну токтотконун Facebook паракчасына жазды. Анын билдирүүсүндө караганда, мурун издөөдө жүргөн адам Кыргызстанда жогору кызматтар калаганын белгилейт. Анткени менен жактоочу ал кыргызстандык саясатчы ким экенин ачык жазган эмес. Адвокаттын жазганына караганда, эл аралык уюм соңку кездери саясий куугунтукка алынган адамдарга карата мамилесин өзгөрттү деп эсептейт. Эске салсак, Елисеев тууралуу кептер Кыргызстанда акыркы кезде байма-бай айтылууда. Тактап айтканда, анын адвокаттын лицензиясын узартып берүүдө айыптап мурдагы экс-прокурор азыркы Атамекендин депутаты Аида Салянова карата жакында эле иш козголгон. Маалыматтарга караганда, Салянова лицензияны узартып берген маалда мындан 6 жыл мурун Елисеев издөөдө жүргөн кылмышкер болгон. Мындай айыптоолорду Салянова өзү каралоо катары баалайт. Ал эми Елисеев тууралуу айта турган болсок, ал Кыргызстанда экономикалык кылмыштарды жасаган деп шектелүүдө. 2009 жылы Бакиевдин уулу менен биргеликте Альфа Телеком компаниясын түзүп, андагы каражаттарды офшордук Саутфилд компаниясы аркылуу чыгарып кеткен. Ал эми аталган компания Максим Бакиевге таандык экени туурасында маалыматтар бар. Бул арада 29 декабрда Бишкек шаардык кеңешинин 27-чи чакырылышы жаңы шайланган депутаттары мандат алды. Жаңы депутаттарга мандаттарды жана төш белгилерин БШК төрайымы Нуржан Шайлдабекова, БШК мүчөсү Бактияр Кадыров жана Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов тапшырды. Мандат тапшыруу жөнөлгөсүндө Нуржан Шайлдабекова бул жолку шайлоолор жаңыча модель менен өткөрүлгөнүн белгиледи. Эске сала кетсек, 11 декабрда өлкөдө шаардык жана айылдык кеңештерге шайлоо болуп өткөн. Шайлоонун жыйынтыгы менен Бишкек шаардык кеңешине 5 партия КСДП, Республика Ата Журт, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан өттү. Спикер городского кеңеш. Шаардык кеңештин спикери 2 жума ичинде чакырылыш уюштурууда. Бирок алдын ала керектелип аткандыгы үчүн ал эртеңкиге 1-чи сессияга чакырды. Ал эми 1-чи сессиядан кийин борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоосуна чейин мэр расмий түрдө иш ордуна келет. Избирательной комиссии. Башка кабарлардан, АКШнын президенти Дональд Трамп Орусияга шайлоо маалында кибер сокку урган деген айып тагууну токтотуу керектигин билдирди. Жакында эле бул окуяга байланыштуу жаңы санкцияларды кабыл алабыз деп жаткан АКШ департаментинин аракеттери туурасында суроолорго жооп берип жатып, Трамп компьютер америкалыктардын жашоосун бир топ ooрлоштуруп жатканын жана санкцияларды кабыл алып отура бергенден көрө алдыга умтулуу алды канча маанилүү экенин белгилеген. Бейшембиде АКШ Орусия жана президент Владимир Путинге Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоо учурундагы кибер чабуулдар үчүн санкция киргизет. Ал эми өткөн 8 ноябрдагы президенттик шайлоо Орусиянын кийлигишүүсүн Конгресс иликтейт. Орусия АКШдагы президенттик шайлоо кийлигишти деген айыптоолорду четке кагып келет. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова Кремль мындай кадамга карата өз жообун берерин билдирди. Иран Борбор Азия өлкөлөрүн аркалап өткөн темир жол курулушу тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштаганын жарыялады. Ирандын темир жол куруу боюнча компаниясынын башчысы Мир Хасан Мангусавинин айтымында, жакында эле президент Хасан Раухани бир катар мамлекеттерди кыдыруусунан соң жанданганын белгилеген. Айрыкча Казакстан, Түркмөнстан, Тажикстанга тиешелүү болгон темир жолу курулушу боюнча биринчи жолу ушу келе жаткан жылдын жарымында башталат. Ошондой эле Иран өз аймагы аркылуу Азия, Европа менен транзиттик жүктөрдү ташууга кызыктар экенин белгиленет. Экрандан алыстабаңыз, кийинки бөлүктөгү жаңылыктарга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Анталияда эсин жоготкон кыргыз кызыны көзүн ачты, ата-энеси Туркияга учууга камынууда. Эми Евразиялык экономикалык биримдик аймагына кирген өлкөлөрдүн жарандары, анын ичинде кыргыз мигранттар дагы Орусиянын милдеттүү медициналык камсыздоо кызматын пайдалана алат. Жыл сайын салтка айлангандай президенттик бала тым айрамы Бишкектеги улуттук филармонияда өлкө башчы Албазбек Атамбаевдин катышуусунда өттү. Президенттик балатыга өлкөнүн бардык аймактарынан 8-14 жаштагы 1000ден ашуун бала чакырылган.
21 декабрда Анталиянын Каркутели районунун жолунан табылган кыргыз кыздын ата-энеси табылды. Маалыматка ылайык 21 жаштагы кыздын Токтогул районунун тургуну экени айтылууда, учурда ал эсине келе албай жатканы айтылат. Ошондой эле акыркы жолу Москвадагы эжеси менен 19 декабрда байланышкан экен. Ал эми табылган ата-энеси Туркияга аттанганы турат. Анталиядагы кыргыздар алардын чыгымдарын көтөрмөй болушкан. Жабыр тарткан кыздын ата-энесинин элчилигинин өкүлдөрү тосуп алары белгилүү болгон. Эске салсак, 2 күн мурун кыргызга түспөлдөш кыз оор абалда Анталияда шаардык ооруканасында түшкөн туурасында маалымат тараган. Эс учу жок жаткан кызды Анталиядагы тоолуу аймактан табышкан. Аны урт токмокко алып машинадан ыргытып жиберишкен деген божомол бар. Бирок жанында эч бир документи жоктугунан тег жайы аныкталбай жаткан. Башка кабарлардан Евразиялык экономикалык биримдик аймагына кирген өлкөлөрдүн жарандары, анын ичинде кыргыз мигранттар дагы Орусиянын милдеттүү медициналык камсыздоо кызматын пайдалана алат. Бул 2017 жылдын 1 январынан тартып ишке ашат. Евразиялык биримдик келишимине ылайык өлкөлөрдүн жарандары ошол өлкөнүн жарандары сыяктуу эле социалдык камсыздоого алынышы керек. Бирок буга чейин Армения, Белоруссия, Казакстан жана Кыргызстандын жарандары Орусиянын милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасына камтылган эмес. Маалыматка ылайык, ушул жылдын октябрь айынын аягында Орусиянын саламаттыкты сактоо министрлигине медициналык камсыздандыруу боюнча буйрук келген. Анда ИАЭПтин алкагындагы өлкөлөрдүн жарандары орус жарандары сыяктуу эле социалдык камсыздоого алынышы керек экендиги айтылган. Башка кабарлардан жыл сайын салтка айлангандай президенттик балаты майрамы Бишкектеги улуттук филармонияда өлкө башчы Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда өттү. Президенттик балатыга өлкөнүн бардык аймактарынан 8-14 жаштагы 1000ден ашуун бала чакырылган. Алардын арасында мыкты окуучулар, ар кандай конкурстардын мелдештеринин активдүү катышуучулары жана жеңүүчүлөрү, иш учурунда каза тапкан кызматкерлердин балдары жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар. Майрамдык кечеде салтка айланып калгандай театрлаштырылган оюн зооктору жана музыкалык программалар көрсөтүлдү. Ал эми Түркмөнстан президенти Курбангулы Бердимухамедов болсо жаңы жылдык балатыда неберелери менен бирге концерттик иш-чарага диджейлердин ролунда болуп, бөбөктөрдүн көңүлүн алды. Түркмөн башы балдардын окуусуна ийгилик каалап, мыкты окуусун окугандарга белек бешкектерди тапшырды. Бул жаңылыктардын соңу болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.